мамлекетте болуп аткан ар кандай экономикалык, социалдык маселелерди чечүү боюнча бүгүнкү чечиле турган, кабыл ала турган мыйзамдар жөнүндө кеп кылсак жакшы болот эле. Тилекке каршы биз азыр убактыбызды мындайча айтканда ушу кийинки экс-президенттин сүйлөгөнүнө бир гана депутаттар эмес, мыйзамдуу шайланган президенттин адресине, элдин адресине, партиялаштарына, парламенттеги фракциянын адресине айткан сөздөрү мен үчүн дагы унчукпай калууга мындайча айтканда мүмкүнчүлүк бербеди. Биз эми жаштарга азыр кийинки муун жакшы билбеши мүмкүн. Бирок ушу илгертен чогуу келген, ушул мурунку Акаев, Бакиев деген ошолордун режим менен күрөшүп, митингдердин баарына катышып, жаныбызды оозубузга тиштеп, тобокелчилик менен далай кыйынчылыкты баштан өткөздүк элек. Ошондо ишенип, ушул досум бийликке келе турган болсо, таза иштеп, мамлекет үчүн иштейт деп терең ишенгем. Мен деле ошо мезгилдеги канча миңдеген адамдар митингге чыгып, канча кишиси курман болду, канча эл жапа чекти, канчалары мындайча айтканда репрессияга туш келди. Анын арасында ошо жанда жүргөндөр биз дагы четте калган жокпуз. Ушу ойлогонбуз. 6 жыл президент болсо, демократия жолго түшсөк, мирный жол менен бийликти өткөзүп берсе, Кыргызстан мындан ары демократия жолу менен жакшы өнүгүп, региондогу жана бөлөк мамлекеттердин арасында айырмаланып, чын таза шайлоо өткөзүп, бир жакшы мамлекетти өстүрөбүз деген жакшы ой бар эле. Тилекке каршы андай болбоду. Бүгүнкү күндө мыйзамдуу, мына бул жерде фракциянда депутаттар отурат, толугу менен ушу Сооронбай Жээнбековду колдодук элек. Бүгүн ушул бир фракцияда ошо митингдерде чогуу жүргөн кишилер менен касташып отурабыз. Фракциянын ичине бүлүк салып. Эми мөөнөтү бүткөндөн кийин тынч эле отурса жакшы болот эле. Бирок баягыдай таасир бере албай, баягыдай эми ошол мамлекетте болуп аткан процесстерге мындайча айтканда четке калгансып, аралашып, ошого бүгүнкү күндө дагы мындайча айтканда өзүнүн жеке позициясын, эгоисттик көз карашын дагы бизге таңуулап атканын көрүп атабыз. Көп маселе бар айта турган. Бирок ушул ар бир саясатчы, ар бири Кыргызстан деп сүйлөсө, эл үчүн кызмат кылам деп сүйлөсө, албетте киши ишенип, эл да колдоого алат эле. Бирок айткан сөзү менен жасаган иши айырмаланса, анда мен ойлойм, эл дагы туура түшүнөт деп ойлойм. Мына бүгүнкү болуп аткан кырдаалга байланыштуу камалган, жанагындай коррупцияга аралашкан жетекчилердин баарын тең көрүп турабыз. Бул боюнча иликтөө боюнча энергетикадагы болуп аткан окуялар боюнча депутаттык комиссия иштеди. Анын баары тең баарыбызга маалым болду. Ошонун негизинде иш козголду. Эми тергөө иштери жүрүп атат. Мен ойлойм, муну баары тең аныктап, толук элге маалымат берилет деп. Бирок ушул бүгүнкү сүйлөп аткан сөздөрү албетте учурунда сүйлөсө болот эле. Коопсуздук комитет бүгүн репрессивный органга айланды деп. АКС'ти түзгөн ким эле? Ошо мезгилдеги мына кадрлар жөнүндө мага чейин сүйлөгөн коллегаларым айтып кетти. Сабатсыз, тажрыйбасы жок. Бирок бөлөк жагынан
тотальный прослушкаға алып, қуғын тоқтап, бирөө қаршы сүйлөй тұрған болса анын баарын жоопко тартылган. Ошол эле учурда эсибизде бар да, ушу генеральный прокурор дайым иш козгоочу. Эгерде президенттин адресине жанагындай оскорбительный бир сөздөр айтыла турган болсо. Бүгүнкү күндө мен түшүнбөйм генеральный прокуратуранын позициясын. Эмне үчүн чыкпай отурат? Эмне үчүн реакция бербейт? Эми урматтуу коллегалар, бул маселе биздин ички эле маселе эмес. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк бир топ мындайча айтканда массалык маалымат аркылуу жарыя болуп атат, көрүп атат Кыргызстанда болуп аткан абалын. Ушундай кырдаалда, ушундай абалда бизге бирөө келеби? Инвестор келеби? Ишенип келеби? Мына ушундай маселелерге мен ойлойм, прокуратура бүгүн мындайча айтканда реакция бериш керек. Ал эми коррупция менен мынакей азыр күчөп атат дейт. Бул коррупциянын түптөлүшү бир күндө болбойт. Бул жылдап болот. Ушу мына өткөн мөөнөттүн ичинде билесиздер, тотальный коррупцияга айландык. Бүгүнкү күндө мына араңыздарда ишкерлер да отурат. Маалыматыңызда бар, сиздерге дагы көптөр кайрылат. Көргүлө, бир ишкана бар бекен бүгүнкү күндө прокуратуранын же болбосо күч органдарынын бар текшерүү үстүндө отурбаганы. Бизнес болобу? Мамлекеттик ишкана болобу? Акционердик коом болобу? Бүт баарында тең бүгүнкү күндө текшерүүлөр отурат. Козголгон ишти козголгон, мына ушунун баарын тең бүгүнкү күндө ордуна келтириш керек. Бул бир күндө келе турган маселе эмес. Буга мен ойлойм, казыркы бийлик көңүл бөлүп керектүү деңгээлде иш алып барат деп. Эми урматтуу коллегалар, бүгүнкү күндө албетте болуп аткан ушул маселелерге реакция бербесек, эгерде бизди түздөн түз мындайча айтканда акырат келтирип атса депутаттардын арасына, депутаттардын өзүнө, төрагага, урматтуу биздин спикер Дастанбек Артысбекович, сиз дагы эмне үчүн унчукпай отурасыз? Бул да түшүнүксүз. Эмне үчүн реакция бербейсиз? Эмне үчүн депутаттарга ушундай маселе көтөрүлүп, оскорбление болуп атса, эмне үчүн жооп бербейсиз? Сиз да бүгүнкү күндө мамлекетте орчундуу кызматты ээлейсиз. Сиздин да ордуңуз бар. Сиз шайлаган мөөнөттө 120 депутат да бар. Ошон үчүн ушундай маселелерге сиз дагы реакция кылып, андан кийин мен ойлойм, буга биз баа бербесек болбойт, урматтуу коллегалар. Рахмат. Урматтуу депутаттар, мен Канат Исаевдин айтканын, Талант Маматовдун айтканын толугу менен кабыл алам, жана айткандарына ишенип, мындай ынанам. Бирок Өмүркулов Исанын чыкканын мен туура эмес деп эсептейм. Анткени ушул жерде Текебаев, Атамбаев болуп турганда жоопко тарталы, узурпация кылды, кылмыш кылды. Парламент сынбасын, элита сынбасын, эл сынбасын, конституция сынбасын деп атканда Иса Өмүркулов чыгып ушул жерден эмне деп айтып атасың? Ал деген биздин улуу татасы деген киши бүгүн чыгып башка 180 градуска бурулуп башкача сүйлөп атат. Мен Атамбаевди коргогон жокмун. Сөздү мындай бурмалабагыла, урматтуу мындай депутаттар. Мен болгону Иса Өмүркуловдун чыгып айтканы туура эмес деп атам. Бүгүнкү күндөгү саясаттагы эки жүздүүлүктүн мындай принциптери ушундан бузулуп атат да. Жок дегенде унчукпай отурбайбы бүгүн? Ал эми Канат менен Таланттын айтканына мен толугу менен кошулам. Ошол Текебаев трибунадан айткан күн тартибине киргибей калган маселени бүгүн күн тартибине киргизгиле. Атамбаевдин узурпациясын карап, добуш коюп, комиссия түзүп карайлы, жоопкерчилигин карайлы кеч болсо дагы. Анткени ошондо ушул жерден колдонбой, добушка ээ болбой калган. Эгерде биз ушул ошондо туура баа бергенде мындай болбойт эле. Ал эми жана политический репрессиялар боюнча. Политический репрессиялар боюнча туура бүгүнкү күнү бирөө дагы реабилитация болгон жок. Урматтуу депутаттар, политический репрессия болгон адамдар реабилитация болмоюнча эч качан репрессия деп айтууга закондуу түрдө мүмкүнчүлүк эмес. Саясий түрдө да мүмкүнчүлүк болбой калат. Атамбаев кутулуп кетет, айтат, мына мен камагандар отурат, мыйзам күчүндө кийинки бийлик, мага өчөшүп келген бийлик дагы, мага каршы иштеген бийлик дагы
аларды актай алган эмес, реабилитация кыла алган эмес. Анткени мен эч кимди саясий өңүт менен каматкан эмесмин деп кутулуп кетсе, бул туура болот. Мына юрист. Мен ушул Алмамбет Шыкмамбатовдун айтканына жооп берейин деп атам. Урматтуу Алмамбет иним, мен сүйлөйүнбү, сүйлөбөйүнбү, сенден уруксат сурабайм, биринчиден. Экинчиден, ошол мезгилде жана баррикадаларда, митингтерде сен дагы, мен дагы, Текебаев да баарыбыз тең чогуу жүргөнбүз. Мен эле шайлаган эмесмин президент кылып. Сен да салымың бар. Текебаевдин да салымы бар. Ал бийлик келгенден кийин колдодук да. Өзүң да колдободуңбу? Колдодук, туура. Бийликте турду да. Берген сунуштарын колдодук. Фракциянын жетекчиси катары колдодук. Бирок эми мөөнөтү бүткөндөн кийин бүгүн көрүп атабыз да эмне болгонун. Эми азыр мына урматтуу мага чейин коллега сүйлөп атат, жаткан эмени тепкилеп. Ал жатып алып бизди тепкилеп атат кайта. Жөн жатпай. Жата берсе эч ким тийиш керек эмес. Бүгүн ошо камалган балдардын убалына калып атат. Бүгүн митинг уюштуруп, ошол жакындарынын, ошо камалган балдардын жакындарына актанып, асмандан түшкөн аппак нерсе кишидей болуп атпайбы? Угуп отурсаң, такыр эч бир асмандан жаңы түшкөн кишидей да. Мен да кугунтук көргөм, Алмамбет иним. Мен да 1 жыл жүрдүм тергөөдө, түптүс жерден. Аларга окшоп бир эгерде чарчы метр жер алсам, анда жоопко тартсын. Бүгүн тынч жашайлы деп атам. Мамлекет үчүн деп, эл үчүн, элди бөлбөйлү, жарбайлы деп. Мына ушунда маселе.